Post-ковидный синдром болбош үчүн вакцинация алыш керек деген далил бар да азыр. Мисалы, эгерде биздин жарандар вакцинациядан өтсө, курч-ковид менен ооруйт, бирок жеңил ооруйт, анан жанагы пост-ковидный синдром болбойт да. Демек, вакцинациянын азыр мындай кеңештери бар да, вакцинация алыш керек. Жалаң эле курч-ковидди алдын алуу үчүн эмес, ошол жанагы пост-ковидный синдромду дагы алдын алыш үчүн вакцинация өтүш керек деген да. Мына азыр дагы деле вакцинация жүрүп атпайбы? Жана бустерный доза деп коет, 3-чү доза. Вакцинацияны сөзсүз түрдө алыш керек да. Анткени бул деген мындай жана курч-ковиддин алдын алуусу, анан дагы жанагы пост-ковидный синдромдун дагы алдын алуу мындай жардам болот да.